Nike компаниясынын негиздөөчүсү Фил Найттан эмне үйрөнө алам? Фредерик Колтинг жана Мелисса Медина. Китеп тең мүмкүнчүлүктөр социалдык борборунун студиясында жазылып даярдалды. Окуган Умсунай Өсөрова. Кел, Фил Найт менен таанышалы. Ал бизнесмен жана Nike компаниясынын негиздөөчүсү. Бул силерге тааныш, эмблемасы лыжага окшогон спорттук кийим жана бут кийим жасаган компания. Филдин идеалдуу кроссовка чыгарам деген каалоосу же өзү айткандай, акылга сыйбаган идеясы дүйнөдөгү эң популярдуу бут кийимге айланды. Азыркы учурда аны 100 миллиондогон киши кийип жүрөт. Рахмат, Фил. Фил жөн гана мыкты бут кийим жасоо менен чектелбей, башкаларды шыктандырган компанияда курду. Nike атактуу спортсмендерге өзгөчө бут кийим өндүргөн алгачкы брендтердин бири. Ал жаңы муунду сергек жашоого, ыңгайлуу кийинүүгө жана өзүн эркин алып жүрүүгө шыктандырды. Анын чуркоого ыңгайлуу бут кийим сатуу кыялы Америкадагы эң таанымал брендке айланды. Фил Найт тууралуу кызыктуу фактылар. Биринчи. Филдин атасы Oregon Journal деп аталган гезеттин ээси болгон. Бирок ал уулун жумушка алган эмес. Фил болсо анын атаандашы болгон Oregonian аттуу гезетке жумушка орношкон. Экинчи. Фил орто аралыктарга жакшы чуркаган. Анын жеке рекорду 1 милди. Башкача айтканда 1609 метрди 4 мүнөт 10 секундта чуркап өткөн. Үчүнчү. Бут кийим чыгарууда Филдин өнөктөшү Орегон университетиндеги тренери Билл Бауэрман болгон. Төртүнчү. Nike алгач Blue Ribbon Sports деп аталган. Бешинчи. Фил эң алгач жапониялык Onitsuka компаниясынын кроссовкаларын саткан. Аны Бауэрман ыңгайлаштырып кайрадан жасап чыккан. Алтынчы. Фил алгач машинасынын багажына бут кийимдерди жүктөп алып, стадиондорду кыдырып саткан. Жетинчи. Nike'тын эмблемасын Кэролин Дэвидсон деген студент кыз ойлоп тапкан. Фил ага $35 төлөгөн. Бир нече жылдан кийин бриллиант шакек жана Nike'тын $600,000 акциясын белек кылган. 8. Фил башка брендтерден өзгөчө болуш үчүн ачык апельсин түстүү кутуларды тандаган. 9. Фил ар кандай кайрымдуулукка $2 миллиард жумшаган. 10. Фил 2011 жылы анимациялык студия сатып алган. Ал компаниянын Каролина аттуу мультфильми хитке айланган.